Кутман күн, кымбаттуу ишкерлер. Менин атым Нура, Экоферма компаниясынын долбоордук менеджеримин. Бүгүн сиздер менен биздин компаниядагы электрондук соода жөнүндө бөлүшкүм келет. Биз органикалык айыл чарбасы менен алектенебиз жана кошумча баанын чынжырчасын толугу менен жабабыз. Бул эмнени билдирет? Биз өстүрөбүз, сактайбыз, өндүрөбүз жана сатабыз. Эгер биз фермада өстүргөн биздин продуктлар жөнүндө айтсак, алар органикалык айыл чарбасынын бардык стандарттарына ылайык өстүрүлөт. Башкача айтканда биз химиялык заттарды, гербицидтерди, пестицидтерди, башкача айтканда адамдын ден соолугуна, ошондой эле курчап турган чөйрөгө зыян алып келе турган заттарды пайдаланбайбыз. Биз органикалык айыл чарбасы менен алектенген фермерлер менен иштейбиз. Булар органикалык кооперативдер, кичинекей фермерлер. Алар эмне өстүрүп жаткандыгына, ким үчүн өстүрүп жатышат жана кандай өстүрүп жаткандыктарына кам көрүшөт. Биздин компаниянын негизги максаттары: аймактардагы жергиликтүү фермерлердин накта жана органикалык продукцияларын чыгаруу, акыркы керектөөчүлөргө кыргызстандык жергиликтүү фермерлердин жана өндүрүүчүлөрдүн продукцияларын максималдуу сапаттуу жеткирүү, ошондой эле ден соолукка жана экосистемага зыян алып келген айыл чарба продукцияларынан керектөөчүлөрдү коргоо. Электрондук соода ишин биз эмнеден баштадык? Коронавирустук пандемия сатып алуучуларды бир убакытка салттуу соодасыз калтырып, интернетте бизнестин өнүгүшүнө күчтүү түрткү берди. 2020 жеке тиркеме Экомада жана Ферма Маркет онлайн дүкөнү ишке киргизилген. Товарлардын ассортименти азык-түлүктөр, үйгө жана денеге кам көрүү. Тиркеменин пайдалануучуларынын жалпы саны 6800 киши. Кайра келген кардалар 100%. Биринчи келгенден кийин кардалар кайра кайтып келишкен. Экомада тиркемеси кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Лоялдуулук программасы туруктуу сатып алуучуларга брендке берилгендиги үчүн бонустарды жана сыйлыктарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Электрондук карта ар бир кардарга берилет. Ар бир келген сайын кардар сатып алуу суммасынан балдарды топтойт жана аны сатып алууларды төлөөгө, белек, мактоолорго жумшай алат. Сапатты баалоо: ар бир балл берилгенден кийин тиркеме көрсөтүлгөн кызматтарды баалоону суранат. Кардар менен сүйлөшүү, бул чат. Бул кардарга компания менен сүйлөшүү үчүн бир каналды пайдаланууга мүмкүндүк берет. Ойнотуулар: максатка жетүү менен маркетингдик механика, балл топтоо, сатып алуулардын санын жүргүзүү, белгиленген бир акчаны коротуу жана башкалар. Компаниялар кардаларга өтүп жаткан акциялар жөнүндө билдирүү, ачык түстүү баннерлер, маалымат жана иштөө убактысы. Туруктуу акциялар: бул белгиленген даталарга багытталган акциялар. Рефералдык система: бул кардаларды тартуу жана аларды кармап калууга эң мыкты механика. Себеби алар кошумча сыйлыктарды алышат, а компания болсо жаңы кардаларды алат. Ферма Маркет онлайн дүкөнү бул дайыма ачык турган дүкөн. Ал жумасына 7 күн, суткасына 24 саат иштейт. Пайдалануучу онлайн дүкөндө товарды тандап алат. Ал жөнүндө маалыматты карап, аны корзинага сала алат. Товарлар категориялар жана бөлүмдөр боюнча сорттолот. Фильтрлер, сорттоолор, издөө, тандалмалар жана башка орнотуулар дүкөндү ыңгайлуу жана пайдалануу үчүн түшүнүктүү кылат. CRM жана эквайринг системалар менен интеграция. Тиркемени жеке кабинетиңиз аркылуу башкарсаңыз болот. Лоялдуулук программасы менен башкаруу, төлөм жана жеткирүү ыкмалары менен товарларды башкаруу. Ыңгайлуу CRM ар бир кардардын бардык аракеттери тууралуу маалымат. Кайра байланышуу жана сапатты баалоо. Маркетингдик акциялар, компаниялар жана таратуулар. Тиркеменин аркасы менен биз статистика, аналитика, динамика жөнүндө маалымат ала алабыз. Онлайн сатууларда ачылуучу артыкчылыктар: бүт өлкө боюнча кардалар кире алат. Бизнес жүргүзүүгө азыраак чыгымдар, жогорку кирешелүүлүк, интернет дүкөндү түзүү жана ишке киргизүү. Адаттагыдай дүкөнгө караганда арзаныраак болот. Ошондой эле онлайн дүкөндү түзүү туруктуу инвестицияларды талап кылынарын түшүнүү маанилүү. Бул чыгымдардан башка, адаттагыдай эле дүкөн толук кандуу иштөөсү үчүн онлайн дүкөнгө караганда көбүрөөк адамдар керек. Адаттагыдай дүкөнгө караганда онлайн бизнести башкаруу оңой. Мындан тышкары стратегияны туура түзүп, онлайн дүкөндү жеңил жана тез түзсө болот. Ал адаттагыдай дүкөнгө караганда көбүрөөк киреше алып келет. Көз салуунун жана аналитиканын жардамы менен кардалар жөнүндө маалыматтар. CRM системасынын аркасында маалыматтар базасы бар. Дайыма ачык турган дүкөн күнүнө 24 саат ачык, жумасына
жана 7 күн, жылына 365 күн. Кардарлар товарды каалаган убакта сатып алышса болот. Персоналдаштырган маркетинг. Ар бир кардардын керектөөсүн жаба аларыбызды же кандайдыр бир көйгөйүн чече аларыбызды керектөөчүлөргө сунуштоо. Сатуунун ийкем шайманы. Жеке онлайн магазин эксперимент үчүн чоң мейкиндикти берет. Сиз каалаган убакта анда бир нерсени өзгөртө аласыз, баннерлерди кошо аласыз же аракеттенүүгө чакырык таштайсыз, акция кое бересиз же email таратууну жүргүзөсүз. Сайтка киргизилген ар бир өзгөртүү эффективдүүлүгү боюнча талданоосу мүмкүн. Онлайн дүкөн сатууларды көбөйтүүнүн эң эффективдүү шайманы. Онлайн сатуудагы тоскоолдуктар, жеткирүүдөгү кыйынчылыктар. Жеткирүү убактысы бул тоскоолдуктардын эң кыйыны. Муну менен электрондук соода ишин жүргүзгөн дүкөндөр дайыма кезигишет. Жөн эле дүкөндө болгондо сатуучу продуктуну дароо үйүнө алып барат. Экинчи бул чоң атаандаштык. Шаардын көчөлөрүндөгү дүкөндөрдүн маанилүү ролу. Алар тигил же бул буюмду алууда, чечим кабыл алаарда башкы позицияны ээлөөнү улантышууда. Товарды өз көзү менен көрүп, кармап көрүү. Керектөө драйверлеринин 10 тобу. Бул убакыт үнөмдөйт. Дүкөнгө барыштын кереги жок. Буйрутманы тариздөө ыңгайлуу. Жеткирүү бар экендиги ыңгайлуу. Тез жеткирүү. Атайын сунуштар. Локалдуу мүмкүн эмес продуктулар бар. Бааларды салыштыруу ыңгайлуу. Лоялдуулук программасы жана кеңири ассортимент. Керектөө тоскоолдуктарынын 10 тобу. Жакынкы дүкөндөн сатып алуу тезирээк. Товарды карап же кармап көрсө болот. Дүкөндө тандоо жөнөкөй. Күнүгө жасаган нерсенин бир бөлүгү. Жакын дүкөндөн зарыл нерсенин баарын сатып ала алам. Физикалык дүкөндөргө барганда жакшы көрөм. Продуктуларды салыштыруу жөнөкөй. Товарды сатып алгандан кийин алып кете алам. Жеткирүү көп убакытты алат. Локалдык дүкөндөрдө атайын сунуштар бар. Көпчүлүк өлкөлөрдө электрондук соода иши салтуу чекене сатууну сүрүп чыгарууда. Бул дүйнөлүк тренд. АКШда, Европа өлкөлөрүндө акыркы жылдары бир нече миңдеген чекене дүкөндөр жабылды. Бул тенденция. Убакыт өткөн сайын ушул эле нерселер өнүгүп жаткан өлкөлөрдө дагы болот. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Ошондуктан онлайн рынокторго чыгуу жана интернетте активдүү сатуу үчүн ишкерлерге түрткү берип, ички экосистеманы өнүктүрүү үчүн азыр активдүү аракеттерди көрүү маанилүү. Жергиликтүү бизнес онлайн сатууга даяр болуш керек. Антпесе ал жака чет элдиктер келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Электрондук соода ишин сиздин бизнесиңизге киргизүү көбүрөөк киреше алып келет. Эгер сиз аны туура түзсөңүз, Кыргызстандагы электрондук соода ишине ийгилик жана өнүгүп өсүү.